Сулуулук курмандыкты талап кылат деген сөз бар. Башкача айтканда, азыркы күндө сулуу болуш үчүн жок эле дегенде убакытты жана акчаны курмандыкка чалуу керек. Кыргызстанда кыздар косметикага орточо эсеп менен канча акча коротушат? Бул суроо менен Мисс Кыргызстан 2020 наамынын ээси Алтынай Ботояровага кайрылып көрдүк. Эсиңиздерде болсо, Алтынай Ботоярова Бишкекте 31 сулуунун катышуусунда өткөн Мисс Кыргызстан 2021 сынагында жеңүүчү болгон. Кто? Ботоярова Алтынай! Ар бир адам башкалардан өзгөчө, уникалдуу. А кыргыз кыздары негизи эле табияттан сулуу келишет деп эсептейм. Мен негизи косметикасы жок эле жүрүүгө аракет кылам. Сүрөткө түшүп же видеого тартылганда, интервью, сахнага чыгаарда гана боек колдонбосом, жөнөкөй турмушта көп боюнбойм дейт ал. Бир айда коротуучу чыгымы: кам көрүүчү каражаттар 3000 сом, тырмак жасатууга 1500 сом, педикюр 1000 сом, косметика 3000 сом, макияж 4000-5000 сом, чач кыркуу 1000 сом, чач үчүн каражаттар 1000 сом. Ал эми хамамга 4000 сом. Ал эми кийим-кечеге канча каражат корото турганын айткан жок. Орточо эсеп менен бир айда сулуулук үчүн 20 000, 30 000 сом сарптайт. Алтынай учурда 17 жашта. Ал кичинекейинен эле сулуулук сынактарына катышып, өзүнүн таланттарын көрсөтүп келген. Буюрса, дүйнө сулуусу аталып, Кыргызстандын желегин желбиреткиси келгенин билдирген.